Ош шаарынын муниципалдык ипотекалык компаниясынын ишмердүүлүгү күчөтүлүп, шаар тургундары сапаттуу турак жай менен камсыз болот. Бул тууралуу кала башчысы Жанарбек Акаев үйлөрдүн курулушу менен таанышууга барганда билдирди. Ар бир бетондун сапатынан тарта ички жасалгасына чейин көзөмөлдөнөөрүн эскертти. Алдамчы курулуш компанияларына ишенбегендер, улам алданып элибиздин оозу күйдү да. Ошонун бардыгы ушул Ош мэриясына ишенип, ушул биздин ипотекалык ишканабыздан үй сатып алып атышат да. Анткени ишенимдүү, алданбайт, кепилдик бар мисалы. Бул жагынан алганда жакшы. Экинчиден анан жеткиликтүү, баасы дагы бир топ төмөн болуп атпайбы мисалы, туурабы? Жөнөкөй мындай курулуш компанияларга караганда 300-400 доллар, 500 долларга чейин арзаныраак болуп атат да булчу. Учурда шаардын 4 тарабында ипотекалык үйлөрдүн курулушу кызуу жүрүп жатат. Быйылкы жылы 855 патир үлүштүк курулуш программасынын алкагында бүткөрүлөт. Ал эми калган 45 патир жеңилдетилген ипотекалык насыялоо аркылуу берилмекчи. Көп кабаттуу үйлөр 3 жылдан 10 жылга чейинки мөөнөттө жашоочуларга даяр ички жасалгасы менен тапшырылат. Үлүштүк программа ал 3 жылга берилет. Баштапкы төлөм 30%. Ада эч кандай жанагындай доход киреше жагын башка жактарды каралбай, жана кезектүүлүк да каралбайт, берилет. Ал эми ипотека шарты бул кезектүүлүктү карайбыз. Аталган ипотекалык компания буга чейин жалпы 1000ге жакын жаранды үйлү кылган. Батирлердин баасы квадрат метрине 45 000 сомдон эсептелип, бул башка курулуш компанияларга салыштырмалуу жарандарга ыңгайлуу баада коюлган. Үлүштүк программанын алкагында үй алгандар мэрия тарабынан сапаттуу батирлер салынганын айтышууда. Жердеги үйлөргө караганда арзаныраак болот экен негизинде. Кирип жашаганы эме даяр үй жакшы экен барыбир. 3 жылдын ичинде бөлүп төлөп бүттүк, бирок даяр ичи ремонту менен берилди. Бизге жаккан жери ошол бардык газ убагында берилди, отопление убагында берилди. Ошол анан кийин жакшы жактары көп экен, ыңгайлуу жактары. Өткөн жылы шаардагы Тилеке Батыр, Хашим Ахунов тарегиндеги үйлөрдүн курулушу бүтүп, жашоочуларга тапшырылган. Ал эми Краснофлотский көчөсүндөгү батирлер жолду кеңейтүүдө үйлөрү бузууга кеткендерге, 3 эмтөрүлгөн үй бүлөлөргө жана Шепкин атындагы окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүнө берилген болчу. Толбай Бурканбеков, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ жаңылыктары.